Түзөөдө BBC саламатсыздарбы. Лондондон күндүн негизгелер алык жаңылыктары менен тааныштырабыз. Студияда Кубат Касымбеков. That the state of our union is strong. Thank you. God bless. АКШ президенти акыркы жолу Конгресске кайрылуу жасап, Американын көп түрдүүлүгүн кубаттады. Обама кайсы маселеде башкача чечим кабыл ала алмак? Швецияда мигранттардын музыка фестиваль учурундагы сексуалдык зомбулугу жаап жашырылганбы деген суроо талкууга алынууда. Телефон чукулайт белеңиз же сыртка чыгып оюн ойнойт белеңиз. Биз оюнга артыкчылык берген Гананын бир айылынан кабарлайбыз. АКШ президенти Барак Обама Конгресстеги акыркы кайрылуусунда өзү жасаган иштерин коргоп чыкты. Ал соңку бир жылдагы жетишкендиктерди баса белгилеп, АКШ кайсы жаатта алдыга озуп чыкканын түшүндүрдү. Обама келечекке чоң үмүтү бар экенин айтып, Американын тышкы саясаты согушкерлердин коркунучтарын токтотуу менен гана чектелбестигин билдирди. Саясаттын рок жылдызы деп каймана ат беришкен жетекчини жылуу тосуп алышты. 7 жыл мурун президент Обама биринчи жолу Конгресске кайрылган. Эми Обаманын саясатына каршы турган саясатчылар президенттин Конгресстеги акыркы кайрылуусунда жетекчини кол чаап тосушту. And for this final one, Конгресстеги акыркы кайрылуумду кыскараак кылганга аракеттенем. Кайрылуусунда президент өзүнүн саясатын жактап, мусулмандарды АКШга киргизбеш керек деген пикирин билдирген президенттикке талапкер Дональд Трамптын сөзүн сынга алды. when politicians insult Muslims, whether abroad or our fellow citizens, Саясатчылар жергиликтүү же чөт өлкөдөн келген мусулмандарды кемсинтип, мечиттер талкаланса, андан АКШ коопсуз өлкө болуп калбайт. Бул болгонду болгондой айтуу эмес. Тескерисинче дүйнөлүк коомчулуктун АКШ тууралуу терс пикири пайда болот. Ошондой эле Обама быйыл өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топко каршы аскерлерин чет өлкөдө колдонуу маселесин көтөрдү. authorize the use of military force against ISIL. Take a vote. Анын айтымында АКШ экстремисттик топко каршы күрөшүн улантат жана террористтик топ менен алып урушуп жаткан мамлекеттерге көмөк көрсөтөт. Бир жылдан кийин Ак үйгө жаңы президент келет жана жаңы Конгресс шайланат. Учурда президент Обама бир жылдын ичинде саясатын толук ишке ашырууга умтулууда. Ал ортодо жаңы жыл түнү Германиянын Көлн шаарындагы аялдарга жасалган зомбулуктун чуусу дале уланууда. Канцлер Ангела Меркелдин өкмөтү кылмыш жасаган качкындарды өлкөдөн чыгарып салуу жолдорун жеңилдеткен жаңы мыйзамды сунуштады. Ал эми Швецияда Стокгольмдогу музыка фестивалындагы сексуалдык зомбулуктарды жашыруу аракети болгонбу деген суроо талкууланып жатат. Бул окуяларды коомчулукка ачык айтпаган үчүн полиция кызматкери сынга алынды. Стокгольм шаарындагы музыкалык фестивалына негизинен өспүрүмдөр келет. Бирок акыркы 2 жылдан бери бул жерде кылмыш катталган учурлар көбөйдү. 2014 жылы 170 000 өспүрүм чогулган фестивалда ондогон сексуалдык зомбулук катталганы айтылууда. Бирок полиция бул окуяларды ачык жарыялаган эмес. Ал себептен учурда бир расмий соттолууда. Биз окуяларды коомдон жашыралы деп максат койгон жокпуз. Бизге көп маалымат түшүп турат. 24 сааттын ичинде жүздөгөн кылмыштар катталат. Айтылган окуяларды жарыялаган эмеспиз. Албетте бул чоң ката болгон, бирок биз аны жашырууну кармайлы деп да максат койгон эмеспиз. Ал эми фестивалды уюштурган адамдын айтымында кылмышкерлердин максаты жаш кыздарды зордуктоо болгон. Башында кылмышкерлер жөн эле топтошуп көңүл ачып жаткандай болот. Бирок алар бийлеп жатып, аларды тегеректеп курчоого алып, андан кийин асылышып, айрым учурда зордуктап салышат. Кол салгандар мигранттар болгону айтылып, айрым тургундар Швециянын маданияты коркунучка кабылганын белгилешсе, башкалар кылмышкерлердин тегине көңүл бурбаш керек деген ойдо. Швеция Европадагы мамлекеттерге салыштырмалуу эң көп качкындарды кабыл алган. Эми мигранттарды кабыл алыш керекпи деген талкуу бул мамлекетте да көтөрүлүүдө. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын кыскача тизмегине токтололу. АКШ Ирандын сууларына кирип келди деп кармалган 10 америкалык аскерди бошоткон үчүн расмий Тегеранга рахмат айтып кечирим сурады. Расмий маалыматка ылайык деңиз флотунун кайыктары Кувейт менен Бахрейндин ортосунда машыгууда жүрүшкөн. Бирок бир кайык иштебей калып, Ирандын сууларына калкып барган.
Жуманын көпчүлүк күнүндө картошка же чипс жеген кош бойлуу айымдардын диабетке чалдыгуу коркунучу чоң экенин америкалык изилдөөчүлөр кабарлашты. Алардын айтымында картошкадагы крахмал кандагы шекердин деңгээлин кескин көбөйтүп жиберет. Британиянын медицина журналына жарыяланган иликтөөгө 21 000 кош бойлуу айым катышкан. Британия эксперттер болсо өтө кооптонууга негиз жоктугун, крахмалы бар тамак деле туура диетанын бир бөлүгү экенин айтышты. Кытайлык сүрөтчү Ai Weiwei Lego компаниясы ага оюнчук кирпичтерди дөңүнөн сатып алууга уруксат бергенин сөз эркиндигинин жеңиши деп сыпаттады. Оюнчук компаниясы Ai Weiwei желим кирпичтерди саясий мааниси бар эмгектерди жасоо үчүн колдонот деген жүйө менен сүрөтчүгө оюнчуктарын сатпай койгон. Бул чечим бүгүн жокко чыгарылды. Кайсы жерди карабаңыз, телефонун же планшетин чукулап олтурган кишилерди көп эле көрүүгө болот. Оюн ойношобу, кат жазышабы же электрондук китептерди окушабы, айтор адамдар бош убактысынын көбүн интернетке кетирип жатканы бышык. Бирок Ганадагы Сеня Бираку айылы үчүн бул өтө жат көрүнүш экен. BBC бул айылда телефонго караганда салттуу оюндарга артыкчылык берилерин көрүп келди. In this village, the only work we do is Бул кыштактын тургундары балык уулоо аркылуу жан багышат. Андыктан менин үй бүлөмдүн көп мүчөлөрү да балык уулоо менен алектенишет. Айрым тургундар түнү менен деңизде жүрүшөт. Башкалары таң атпай чыгып балык кармашат. Кечинде иштеп чарчап келгенибизде биз оар же лудо оюнун ойнойбуз. Балыкчылар ушул оюндар аркылуу көңүл ачышат десем болот. the game of oar. 2 players each have 24 marbles. Эки оюнчуга 24төн таш берилет. Бул таштарды көздөргө салып, жылып отуруп, натыйжада кимде көбүрөөк таш болсо, оюнду уткан болот. Until cock cries. Оар математикалык оюн болгондуктан мага абдан жагат. Стратегияны тез түзүп, бат эсептеш керек. Оюндан алган тажрыйбаңды турмушта да колдонсо болот. Ошондой эле бул улуттук оюн. Ал себептен мен ар дайым ойноп турушум керек деген пикирдемин. When they are playing the ludo, they like Лудо оюнунда болсо сөөкчөнү ыргытып, биринчи финишке жетиш керек. Бул оюнда өтө кызык. Айрым учурда мен карман албай кетем. Бул оюнда жеңишке жетсем, футбол ойноп гол киргизгендей эле кубанам. Бул оюндарды карысам да ойноймун. Себеби биз чогулуп көңүл ачып, өзүбүздү жандуу сезебиз. it's very interesting. It make me Кыргыздын 9 корголуна окшош экен. Эми спорт жаңылыктары. Манчестер Юнайтеддин тренери Луи Ван Гал Ньюкасл менен беттеш 3-3 эсебинде аяктаганын жеңилүүгө тете деп билдирди. Ал тапта Англиянын Премьер лигасында артта турган Астон Вилла Кристал Паласты 1-0 менен утуп алды. Бүгүн Арсенал Ливерпуль менен, Челси Вест Бром, ал эми Манчестер Сити Эвертон менен беттешет. Футбол дүйнөсүндөгү эң таасирлүү адамдардын бири ФИФАнын баш катчысы Жером Вальке кызматтан алынды. Ал коррупция дооматтарынан улам 8 жылга футбол ишмерлигинен четтетилген болчу. Вальке 2 жыл мурунку дүйнөлүк чемпионаттын билеттерин сатуудагы коррупция иштери боюнча айыпталууда. Ал бардык дооматтарды четке кагып келет. Испаниянын соту бразилиялык футболчу Неймарды Барселона клубуна өтүшүнө байланыштуу көрсөтмө берүүгө буйурду. Бразилиялык инвестициялык топ Неймар Сантош клубунан Барселонага өткөндө чыгымга учураганын айтып, сотко кайрылган. Алар Барселона клубу менен Неймар трансфердин чыныгы баасын жашырып койгон деп ишенишет. Жаңылыктардын соңунда Мароккодон келген кызыктуу көз ирмемдерди көрсөтөлү. Экологтар Эр-Рашидия провинциясындагы чөлгө жүздөгөн антилопаларды кое беришти. Газел жана Орикс түрүндөгү антилопалар жаңы жайтына дароо эле көнүшүп кеткен экенин көрүүгө болот. Бул чөлдүн экосистемасын сактоого жана антилопалардын санын көбөйтүүгө багытталган экен. Соңку эл аралык жаңылыктар мына ушулар болду. Студияда Кубат Касымбеков, аман туруңуздар.